Кээ бир адамдар туура эмес түшүнөт. Мен ооба мусулманмын, эң негизи жүрөктө ыйман деп ушундай нерсе менен чектелип амалга маани бербейт. Мына исламга карайлы. Мен мусулманмын, исламды кабыл алдым деген бул эмне деген сөз? Ислам деген сөз истислам лилла дейт. Аллага моюн сунуу, багынуу, баш ийүү деген сөз да. Вал худу би фи'ли авамири ва тарки навахи. Бул деген сөз Аллага мен моюн сундум, баш ийдим, багындым, билдим Алла Таалам, тааныдым, мен кул экеним, ал мага Робб экен. Буйруктарын аткарам, тыйганынан тыйылам деген сөз да. Мусулманмын деген сөз мен моюн сундум деген сөз. Ошон үчүн алымдар айтып келет, исламды шар'ий мааниси эмне дегенде ал истислам лиллахи таала бит таухид вал инқияд лаху бит тоа вал хулус мина ширк. Жалгыз Аллах Тааланын өзүнө моюн сунуп, баш ийип, буйруктарын аткарып, тыйгандарынан тыйылып, ширктен сактануу. Мына исламдын шариаттагы аныктамасы. Ислам дегенде ушу диндин 3 мартабасы бар. Ислам, ыйман, ихсан. Ислам ошол мартабанын бири болот. Максат ушул, туугандар. Мен мусулман дегенде сөзсүз адам моюн сунуп, иман келтирип, кабыл алгандан кийин ошо шарият менен жашайм, аткарам деген сөз да. Оюма келгенде оттой берем, тилиме келгенде сүйлөй берем, каалаганымды кыла берем деп эң негизи жүрөк таза болсо болду. Ал туура эмес түшүнүк, туугандар. Биз ошол Алла Таалам чийип берген чек менен жүрөбүз. Буйруктарды аткаруу, тыйгандардан тыйылуу, мына моюн сунуу, ушул негизи ислам. Алла Таалам айтканда инна дина индаллохил ислам. Аль-Имран сүрөсү 19-аят. Алла Тааламдын алдында кабыл болуучу дин бул ислам дини. Алымдар айтып келген, имам Ахмадтан келген, туугандар. Ушул ислам, ушул 3 хадистин негизи. Исламдын негизи ушул 3 хадисте айланат, негизгиси. Биринчиси ушул Умар радиаллаху анхудан келген, иннамала амалу бинният. Амалдар ниетке жараша болот деп. Бул жерде амалдар ички амалдар. Ихлас, кылган амалды Аллах үчүн кылуу. Жалгыз Аллах менен ширктен алыс, ихлас менен рия жок, жалгыз Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Бардык амалдардын түпкүрү, эгер эмнени каалаган болсо ошо амалды кылганда ошого жетет. Аллах үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн кылган болсо, анда ошону алат. Эгер ошол кылган амалынан башка нерсени көздөгөн болсо, ошондой болот. Экинчи хадис: "Ман ахдаса фи амрина ма лайса минху фахуа рад." Бул Айша энебизден келген хадис. Экинчи хадис бул: ким бир амал кылып, ал нерседе биздин буйругубуз болбосо, ал кайтарылат дейт. Жакшылап түшүнүп алыңыздар, туугандар. Ислам имам Ахмадтан келгенде айтып атат, рахимахулла. Ушул 3 хадистин тегерегинде айланат деп. Биринчиси ниетке болсо, амалдар ниетке жараша. Экинчиси болсо, ким биз бир амал кылса, ал нерседе биздин буйругубуз болбосо дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ал кайтарылат дейт. Кайтарылат деген сөз кабыл кылынбайт деген сөз. Ички амалыңызда ичинде ихлас болбосо, сыртында сүннөткө дал келбесе, бул амал кабыл болбойт. Биздин буйрук болбосо деген сөз биздин пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын келген жолуна дал шайкеш келбесе, туура келбесе, кабыл кылынбайт деген сөз. Менин ниетим жакшы деп койгон нерсе, ал кылган амалды актап койбойт, ниетин жакшы болгондугу. Ниетти айтты, ниет жакшы болуш керек. Туура Аллах үчүн калыс болуш керек. Бирок ошол эле учурда амал дагы, кылынышы, сырткы көрүнүшү дагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам келген жолуна туура болуш керек. Дал келиш керек. Анан 3-чү хадис ушу Нуъман ибн Баширден келген хадис. Аль-халалу байин вал харам байин. Адал нерсе дагы анык, арам нерсе дагы анык, айкын, ачык деген. Ошол үчүн туугандар, мына ислам дегенде белгилүү буйруктарды аткаруу, тыйгандардан тыйылуу жана күмөндүү нерселерден, кайсы нерседе күмөн нерсе болсо ошол нерселерден токтолуу. Аны тактап, аныктап билмейинче токтолуу күмөндүү нерселерден. Арамын же адалын билмейинче. Алымдарыбыз айтып келет дагы бир пайда, туугандар. Исламдын негизги курулган негиздеринин бири 4 нерсени айтышат. Даллун ва далилун ва мубаййинун ва мустадиллун. Дал деген көрсөтүүчү, багыт берүүчү. Экинчиси далил деген далил, мубаййин деген баяндап берүүчү, мустадил деген далилдеп берүүчү деген сөз. Алымдар айтат, бул дал деген даллун, далалат кылып берүүчү, көргөзүп берүүчү, багыт берүүчү бул Аллах Таалам. Мына биринчиси.
Аллах Таалам бизди жараткандан кийин рызкыбызды берип жер бетине жөн эле таштап койбоптур. Өзүңөр мени таап алгыла деген жок. Бизге Аллах Таалам өзүнүн китептерин түшүрүп турду. Бизге чейинки коомдорго дагы пайгамбарларды жөнөтүп турду. Мына ушунун баардыгы Аллах Таалам бизге көргөзүп берди, китебин берип, пайгамбарларды жөнөтүп көргөзүп беричи деген ушул. Ва далил деген бул Куран Аллах Тааланын. Ва мубайин деген бул пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам баяндап берди. Аллахтан келген китепти пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бизге баяндап берди. Нахл сүрөсүнүн 44-аятында айткандай: "Литубаййина линнаси ма нуззила илейхим". Сен адамдарга баяндап беришүн аларга түшкөн нерсени дейт. Куранды баяндап беришүн. Ал эми мустадил деген 4-сү далилдеп берген бул аалымдар, илим ээлери адамдарга кайсысы арам, эмнеси адал, кайсы туура эмес. Мына туугандар, ислам негиздери ушундай. Жөн эле жүрөгүм таза болсун, мен ишенем, момунмун, мусулманмын деп койгон жетишсиз. Ошон үчүн ыйман дегенде эмне? Ыйман дегенде жүрөк менен ишенүү, тил менен тастыктоо, тил менен айтып, анан амал менен аткаруу, дене менен аткаруу.